Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. Акку боло бербеңиз. Оштун мэри намаз окуганы кетип калган кызматкерин тилдеди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кече 24 февралдын таңында тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Кооператив жана Бекмамат Осмонов көчөлөрүнүн абалын көрүп чыкты. Медиадан билдиргендей, кала башчысы аталган көчөнүн боюндагы тротуарларды кызылсыздыкка чыгып кеткен курулуштардан бошотуу, калыбына келтирүү жана көп кабаттуу үйлөрдүн жадында жайгашкан курулуштардын уруксат кагаздарын текшерип чыгууну тапшырды. Токторбаев кыдыруу учурунда тапшырма берейин деп орун басарын таппай калды. Аны коштоп жүргөндөр багымдат намазын окуганга кеткенин айтышкан. Буга ачууланган мэр орун басарын келгенден кийин жемеледи. Молдочулук кылсаңыз, мечитке барып молдочулук кылыңыз. Биз иштеп жатпайбызбы? Мен деле намаз окуйм. Эртең менен турам, даарат алам, комат айтам, 2 рекет парз, болду кеттим. Же сиз өзгөчөсүзбү? Же бир жериңиз акпы? Өзүңүзчө эле апапкай акку боло бербеңиз. Сага айтылбай канча тапшырма калып калды, деди Токторбаев. Мындан сырткары кала башчысы быйыл шаардын бардык аймактарында жашыл аймактарды түзүүгө, гүлдөрдү жана декорациялык өсүмдүктөрдү отургузууга өзгөчө көңүл буруларын белгилеп, Ак Тилек ичи районундагы айланма жолдон баштап Бекмамат Осмонов көчөсүнүн эки тарабына шаар тургундары үчүн веложол, тротуар менен бирге сейилбак куруу тапшырмасын койду. АКШнын соту Трамптын трансгендерлерди эркектердин түрмөлөрүнө которуу буйругун бөгөттөдү. АКШнын соту президент Дональд Трамптын 12 трансгендерди эркектер түрмөсүнө которуу буйругуна убактылуу тыюу салды. Федералдык сот дүйшөмбү күнү президент Дональд Трамптын буйругуна карабай Юстиция министрлигине 12 трансгендер аялдарды эркектердин түрмөсүнө которууга тыюу салды деп жазат USA Today басылмасы. Басылма сот мындай чечимди алар эркектердин абагына которулганда коопсуз болушунан күмөн санап кабыл алганын белгилейт. Казакстан кайсыл аймагына атомдук электр станциясын кура турганы белгилүү болду. Казакстандык биринчи атомдук электр станциясы Алматы облусунун Жамбыл районунда курулат. Тиешелүү токтомго өлкөнүн премьер-министри Олжас Бектанов кол койгонун Тенгер News Казакстан басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, атомдук электр станциясын куруу аймагы жөнүндө токтом 2024 жылдын 30 декабрында кабыл алынган. Документтеги маалыматка ылайык, атомдук электр станциясын Алматы облусунун Жамбыл районуна куруу боюнча чечим кабыл алынган. Беле кетсек, Казакстанда атомдук электр станциясынын курулушуна байланыштуу референдум өткөн жылдын октябрь айында болуп өткөн. Анда жарандардын дээрлик 70% өлкөдө АЭСтин курулушуна макул деп добуш беришкени айтылган. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Эр-Риядда өткөн беттеште мекендеши Артур Бейтербиевдин Дмитрий Биволго жеңилип калышына реакция жасады. Ооба, бүгүн Артурдун рекордуна бир жеңилүү кошулду. Тилекке каршы спортто мындан башка жол жок. Бирок ал карьерасында бир эмес, бир нече күчтүү мушкерди уткан мушкер болгон жана болуп кала берет деп жазды ал өзүнүн Telegram каналында. Кадыровдун айтымында, Бейтербиевдин атын дүйнөлүк бокстун тарыхынан эч ким өчүрө албайт. Чечен Республикасынын башчысы ошондой эле Артур келечекте мындан да чоң ийгиликтерге жетише аларына ишеним билдирди. 23 февралга караган түнү Бивол орусиялык абсолюттук жеңил салмактагы дүйнө чемпиону Артур Бейтербиев менен болгон реванш беттешинде жеңишке жетип, абсолюттук дүйнө чемпионат алды. Эки мушкердин бири-биринин үстүнөн бирден жеңиши бар. Алардын 3-чү беттешин ушул жылдын аягына чейин өткөрүү пландалууда. УКМК Ошто кармалган аскер кызматкерлери боюнча билдирүү жасады. Ош облусунда бир катар аскер кызматкерлеринин коррупциялык схемасы аныкталып, кылмышка шектелгендер кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, кече 24 февралда аскер прокуратурасынын органдары менен биргеликте коррупция каралган кылмыштын белгилери боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунда коррупциялык схемаларды уюштурууга шектелген Кара Суу, Араван жана өзгө аскер комиссариаттарынын бир катар аскер кызматчылары кармалган.
Кылмыш иштин алкагында Кара суу, Араван жана Өскөн аскер комиссариаттарынын айрым аскер кызматчылары мөөнөттүү аскердик кызматка чакырууда негизсиз артыкчылыктарды бергендиги, мөөнөттүү аскердик кызматты өтөөдөн баш тарткандыгы, кызматка жараксыз деп мыйзамсыз таанылгандыгы, ошондой эле мобилизациялык резервге даярдоонун өтө турган адамдардын тизмесине мыйзамсыз киргизүү үчүн жарандардан акча каражаттарын мыйзамсыз чогултуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталды деп билдиришти УКМКдан. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары, анын ичинде бул кылмыштарга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган иш-чаралар улантылууда. Буга чейин башкы прокуратура Оштогу 3 райондо аскер кызматкерлери кармалганын билдирген. Булак Суберкежи. Дональд Трамп Путинди диктатор деп айтуудан баш тартты. АКШнын президенти Дональд Трамп орусиялык кесиптеши Владимир Путинди диктатор деп атабай турганын айтты. Бул тууралуу ал Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуудан кийин Ак үйдө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Маалымат жыйынында журналист Трамп өткөн аптада Украинанын президенти Владимир Зеленскийди диктатор деп атаганын айтып, Путинди дагы диктатор деп эсептейсизби деп сураган. Мен бул сөздү жөн эле айта бербейм деген Трамп. Буга чейин Дональд Трамп Зеленскийди диктатор жана куудул деп атаган.